кайсы материалдарды каяктан алып келип атат текшергиле. Могулдун баарын башка жакка апарып туруп койгул. Бүгүн 23 июлда Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал-Абадта администрациянын жаңы имаратынын курулушунан кабар алды. Анда курулушту сапаттуу жана тез бүткөрүүнү, жаңы имараттын айланасын иретке келтирүү боюнча тиешелүү тараптарга тапшырма берди. Сапатын карагыла. Могул эптеп эле көз боемочулук кылып тапшырып коюп, анан кийин эптеп ушу бүттү деген болбойт бул жердечи. Сапатын карагыла. Элдер келет, элдер жүрөт. Бул жерде постоянно ар дайым эл болот. Макулбу? Ошондо сапатын карагыла. Сапаты жок курулуш вообще кылдырбагыла. Сиз мына ГАСКнын башчысы экенсиз, туурабы? Ошону жакшылап караңыз. Эгерде сапаты жок курулуш курсаңар, анда уже мыйзамнада жооп бересиз. Биз муну азыр курулуп бүткөндөн кийин дагы текшеребиз. Канек Молдович, себестоимость текшергиле. Макулбу? Кайсы материалдарды каяктан алып келип атат текшергиле. Ошо материалдардын сапатын текшергиле. То есть строй материалдарды. Ошого карап туруп, чтобы бардыгы мамлекет кызыкчылыгына болуш керек да. Башка маселе болбойт. Бир гана мамлекет кызыкчылыгына болуш керек. Бул эми 100 жылдар калат. Бизден кийин 100 жылдарга тарых болот. Бул жерде билесиңерби? Түрмөкана болгон. Союз маалында бул жерде мына 50 жыл түрмөкана болуп турган жер. Ушул Кыргыз мамлекети эгемендүүлүк алгандан кийин канча болду? 35 жыл, 34 жылдык болот быйыл, 35 жылдан бери мамлекеттин башына кимдер келсе, кайсы президент келсе, баары айтышат. Ушул жерде түрмөкананы жылдырабыз, түрмөкананы жылдырабыз, түрмөкананы жылдырабыз. Салабыз просто жылдырасыз. Жөн эле түрмөкананы жылдырабыз деп айтышкан. Бирок эч ким андайга бара алган жок. Ошо Садан Кожоевичтин бизге алдыбызда койгон тапшырмасы ушул болгон. Келгенде эле тапшырма койгон. Түрмөкананы жылдырып, ордуна бир жакшы бир мамлекеттик ишкана курайлы депчи. Мына ошол президент тапшырмасы аткарылуунун негизинде болду. Президентибиз муну өтө өзү келип азыр стройканы карабаганы менен өтө постоянно менен сурап турат. Кечинде дагы сурады. Эмне болуп атат деген жер? Кандай болуп атат? Качествосу кандай болуп атат? Сапатын карагыла деп постоянно сурап турат. Ошондуктан бул жер мамлекеттик көзөмөлүндө турган жер. Өтө катуу карагыла. 15-инен кеч калбасын. 15-инде контрольный проверка болот. Уже там дальше уже эме болбойт. 15-инен кийин уже подготовка к проведению болот. Стройка деген токтош керек. Жалал-Абадта жаңы филармония салынат. Ага 2 гектардан ашык жер ажыратылып, курулушту баштоого даярдыктар жүрүүдө. Ал эми УКМК төрагасы филармониянын жанына жаңы музей салууга жер бөлүп берүү тапшырмасын койду. Мына ак машина турат го. Ушул жерден ылдый жагы да, Жок, Кембридждин забору бар. Кембридж забору, мына заборлордо ошо экен. Ушунун баардыгы филармония болот. Чекесине музей салып койсок, ошол чекесине могул тарапкачы музей салып койсок болобу? Музей эмнени музей? Шаардын музейи, областтын музейи, Кыргыз элинин музейи. Бизде музейибиз проблема да, 2 эле комнатада туруп видеде. Баягы музей. Все. Аны Музейден башка ойдон болуп караганда. Филармониядан башка да еще бирок музей салган жакшы. Музей керек. Музей салып, сонун кылып бир 2 этаж, 3 этаж музейди кылып, сону накыбетте болобуз. 3 этаж музейди кылып. Деловой центр кылып, красивый кылып, анан кийин баягы буяк коноктор келет, башкалар келет. Жалал-Абад эмне деген ошо музейди таанышат да, туурабы? Жумалиев здание ордуна бар. Ошол жерге салсаңар болот музей. Бул жерде вообще канча гектар? 230 сотыгы музейге берсеңер, 30 сотыгы музейге бөлүп берсеңер, 2 гектарда филармонияны куруп, парктарды куруп, стоянкалары менен мощный болот. Жалал-Абадтагы бардык базарлар, автоунаа оңдоочу жана тейлөөчү жайлар шаар сыртына чыгарылат. Ал эми Түмөнбай Байзаков проспектиси кеңейтилип, шаар ичи толугу менен иретке келтирилет. Шаардын территориясынан мен айттым эле. Жакынкы маалдарда эч кимге эч нерсе бербейм, туурабы? Камап коем дегендер, магазин коем дегендер бардыгы. Азыр шаарды перестроить этебиз. Мына мондой чоң-чоң үйлөрдүн астында биринчи этаждары болуп атат. Ошолдон алсын, ошолду бергиле. Ошол жерлерде аккуратный магазин кылсын, аккуратный столовый кылсын, аккуратный ресторан кылсын, туурабы? Айрыкча мына Ленин көчөсү, башынан аягына чейин азыр баарын жылдырабыз. Акырын-акырын монор бүтүп алайлы. Мону бүтөйлү, тияк-бияктарды бүтүп алайлы кичине. Анан кийин бул жакка киришебиз. Макулбу? Шаар
таптакыр өзгөрөт. Мына бак дарактарды эки аттыгыла. Андан кийин Атайын кызматтын башчысы Жеңиш паркындагы курулуш иштеринен кабар алды. Сейилбакты эл эс ала тургандай жайлуу, коопсуз кылып салууну жана сапатына көңүл бурууну эскертти. Аны менен катар парктагы согуш окуяларынын жана тарыхый инсандардын эстелиги үчүн өзүнчө жай уюштурууну тапшырды. Парк деген современный болуш керек да. Ушул жерге киргенде адамдын көңүлү көтөрүлө турган болуш керек. Макулбу? Так. Жалпы аякта 6 гектар. Так. 30га жакын ишкерлер алып бардыгын чагып, тептереси бошоп берип, ишкерлер менен биз. Так, бул жерде баягы эменди алыпсыңар, футбол центрде калдыңар. Ооба, анда калдык. Азыр ушул 6 гектар жердин баары сизге карап калдыбы? Баары сизге кандай юридический эме кылдыңар? Биз гыч келишимди. Кылдыңар. Канча жылга? 35 жылга. 35 жылга бердиңер. 35 жыл ушул паркты сиз карашыңыз керек да. Эми 35 жылда да Кудай буйруп турса, кимибиз бар, кимибиз жокпуз. Бирок бүгүнкү күндө парк жаркырап иштеш керек. Шашпаңыз. Мен карап атам, 31ден шашып атасыз. 31ден шашпа. 31ден чабускасыз үлгүрбөйсүз. Ооба, үлгүрбөйсүз. Ага шашпа. Эми ушу октябрларга барып ачсаңыз деле. Октябрларга барып ачсаңыз, же октябрга капса үлгүрбөй калсаңыз, анда жазда ачайын. Үлгүрөсүзбү? Ооба. Могулдун баарын башка жака парктыр койгон. Аллея кылып койгон. Эмеге болсочу, российский. Ошо жака парк койгон. Канча? Ушул жерге парк болду. Бул жер эми паркта, бул жер демала турган жер. Бул жер баягы эстелик коюла турган жерлер эмес. Ачык эле айтыш керек да. Бирок муну биздин тарыхыбызды тебелеп таштабаш үчүн алып барып башка паркка жакшыраак кылып койгон. Ошо российский парктын бир бурчун бөлгүлөө дагы ошол жерге жакшыраак туруп, мында ушундай аллея кылып туруп, ушуларды коюп койгон. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык жарандар мекенге келип ишкердик баштаса бийлик тарабынан колдоого алынарын айтты. Ошондой эле өлкө аймагындагы жана анын ичинде Жалал Абаддагы курулуштар президент Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө экенин баса белгиледи. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Бул эски Былыксын паркынын мороженсын кечтиги жаш бала маалында жеген эле. Жеп жүргөн. Ошону бир жеп кетейинчи да. Берди. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшыбы? Жакшы. Келиңиз. Салам алейкум. Келиңиз эке. Жакшысызбы? Сиңбары. Бизге келсеңиз. Жок, рахмат. Рахмат.